атасы анын өлүмү боюнча жагдайларды айтып кайрылуу жасады. 16 октябрь күнү Ош шаарындагы номер 52 мектептин 9-класстын окуучусу маркум Асия Абдикарованын жакындары тергөөгө нааразы экендигин Акипресс Ошто өткөн маалымат жыйынында билдирди. Маркум кыздын атасы Азиреткул Айдаров окуяны башынан айтып берди. Мен Лейлек районуна караштуу Катыраң айылында өскөм. Ош шаарында 20 жылдан бери жашайм. 2024-жылдын 27 декабрь күнү кызым өзүн асып алды деген маалымат келген. Кайрылуунун себеби ушул убакка чейин тергөө жыйынтыгы чыкпай, ага эч кандай расмий маалымат берилбей жатканы. Ош шаардык милиция кызматкерлерине ишенимим калбай, ушул себептен коомчулукка кайрылып жатам. Окуяны башынан айтсам, 27 декабрь күнү кызым мектептен чыгып кеткен. Мугалимдер аны өзүнө баа коюп алыпсың деп урушкан экен. Ошонун натыйжасында кызым өзүнө кол салган. Саат 9:40 чамасында мектептен чыгып кеткен. Бирок мага эч ким класс жетекчиси, мектеп жетекчиси кабар берген эмес. Ошол күнү саат 17:00 чамасында мектепке барсам, жамаат чогулуп отурушкан экен. Кызыңыз өзүнө өзү журналга 5 деген баа коюп алыптыр деп күнөөнү кызымдын мойнуна коюшту. Мен эмне үчүн өзүнө баа коюп алсын десем, биз койгон 3 деген бааны 5ке оңдоп алыптыр дешти. Мектеп директору дагы менин сабагымдан да баасын оңдогон деди. Мен уялып, кызымды издейин, силер да жардам бергиле дедим. Бирок директор капа болбоңуз, үйүнө кеткендир деп мени жолго салды. Кийин аялым менен кайра барсак ошол эле жоопту берди. Мен билим берүү башкармалыгына же полицияга билдирели десем, шашпайлы кыз табылып калар деп тынчтандырышты. Кийин билишибизче, кызымды кол эмгек сабагынан берген мугалим МХ окуучулардын көзүнчө кемсинтип, урушуп, басмырлаган экен. Ошол окуя кызымды бул кадамга түрткөн болушу мүмкүн. Кызыл аскерде подъездге кирип эшиктерди карап жүргөн эркек киши кармалды. Кызыл аскерде подъездге кирип эшиктерди карап жүргөн эркек киши кармалды. Социалдык тармактарда жана мессенджерлерде белгисиз бир эркек көп кабаттуу үйдүн тепкич аянтчасында жүрүп, айлана тегеректи карап, бир батирдин эшигин туткасын тартып көргөнү, андан соң электр калкандарын жана эмчелерди текшерип жүргөнү тартылган видео тарады. Колунда белгисиз бир нерсе болгон. Бул кадрлар Кызыл аскердеги үйлөрдүн биринин байкоо камерасына түшкөн. Тургундар Репортер KG сайтына билдиришкендей, алар милиция чакырышкан. Келген кызматкерлер эркекти кармаган, ал каршылык көрсөткөн. Алардын айтымында ал өзүн адекватсыз алып жүргөн баңгизаттын таасири астында болгон. Ленин райондук ички иштер башкармасынын билдиришкендей, чакыруу боюнча барышкан милиционерлер каршылык көрсөткөн жана төгүнгөн жаранды аныкташкан. Ал 25 жаштагы ШХ экени такталып, ага Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Украиналык телефон террорчусу бишкектик окуучуга бомба боюнча жалаа жапкан. Шаардык милициясы Ужас Бишкека Аверсион деп аталган телеграм каналында жарыяланган коркутуу билдирүүлөрдө сүрөттөгү бала аныкталганын билдирди. Кечээ соц тармактарда белгисиз адам эртең Бишкектеги окуучулардын баарын өлтүрөм деп коркуткан видео тараган. Аны Украинанын жараны Ярослав Авсюк кылганы аныкталды. Андан соң ага жардамчы делип Бишкектеги окуучунун сүрөтү чыккан. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы окуучу менен Ярослав Авсюктун ортосунда мессенджерде пикир келишпештик жаралганын аныктаган. Текшерүү мыйны коркутууларды таратууга тиешеси жок экенин көрсөттү. Видео кыскача провокация жана чыгым катары чыгарылган. Окуучунун ата-энесине ата-энелик милдеттерин аткарбоо боюнча айып салынат деп жазылган маалыматта. Өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук үчүн жоопкерчилик күчөтүлөт. Президент мыйзамга кол койду. Президент Садыр Жапаров зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамга кол койду. Ал Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ 2025-жылдын 11-сентябрында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын негизги максаты аялдарга карата зомбулукту жоюу боюнча Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерин аткарууну күчөтүү жана гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук иш-аракеттер планын ишке ашыруу болуп саналат. Алматыда 19 жаштагы футболчу оюн учурунда көз жумду. Каргашалуу окуя 16 октябрдын кечинде Алматыдагы Хан Теңири стадионунда өткөн 1-лиганын Хан Теңири менен Экибастуз командаларынын беттешинде болгон. Оюндун 65 мүнөтүндө футболчу өзүн начар сезип, күтүлбөгөн жерден кулап түшкөн. Ага дароо медициналык жардам көрсөтүлүп, оюн талаасынан чыгарылган. Кийинчерээк Казакстан футбол федерациясы жаш спортчунун каза болгонун расмий түрдө ырастады. Учурда окуянын чоо жайын иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлгөнү кабарланды.